жолук салынып жүрүү чечими көп ойлондурдубу сизди? Кээ бирлер ойлойт да, бир маселелерди жолук салынганда өтүп кетет депчи, анда эмес, тескерисинче андан да жаман болот. Катын деп эмнени түшүнөсүз? Урушканда анан жаман сөздөрдү айтарда эле колдонобуз. Жашооңузда акыркы жолу качан, кандай оор жана жооптуу чечимди кабыл алдыңыз? Бир жылдай болуп калды. Бардыгы суктанарлык жашоодо жашайсың, бирок бактысызсың. Бүгүнкүдөгү балким бир калп айтканым, эртеңкиге кайталанбаса, мен ошону жакшы жашалган жашоо деп билет элем да. 15 суроо долбоорунда конокто алып баруучу таланттуу айым Нурзат Токтосунова. Кош келипсиз. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Ишикте аба ырайы сизге жагып атабы? Аябай жагып атат. Ушул жайды каалап атык беле өзүбүз дагы. Анан жайдын келиши менен Кудай буйрса жанагы жаман оорулар артка кетсе, баары жакшы болсо деп тилеп атабыз. Нурзат айым, сизге 15 суроо бар. Ошол 15 суроону катарынан бере берем, сиз катарынан жооп кете бересиз. Макул. Келиштикпи? Даярсызбы? Даярмын. Алгачкы суроо Нурзат Токтосунова бул? Нурзат Токтосунова бул Аллахтын бир пендеси, ага кулчулук кыла турган, эл жерине бир жакшы нерселерди каалаган, өзүнө кийинкиге из калтыра турган, из калтырам деп аракет кылып аткан жана адамдарга жалаң жакшылыктарды каалаган бир инсан өзүн күндөн күнгө жакшы болсом экен деп аракеттерин кылган. Экинчи суроо. Сизге күнүнө 8 саат иштөө жетиштүүбү? Жетишсиз. Мен күнүнө 18 саат иштесем дагы аз деп ойлойм. Өмүрүбүздүн канча бир бөлүгүн уктап өткөрөт экенбиз. Ушунчалык идея көп, максат. Идея көп, жасала турган иштер көп. Кылса жумушка адам аябай эле жумуш жок деп жүргөндөргө таң калам. Сен өзүңдү качан гана билим, илимге ушунчалык арнап жанталашканда, сен ушунчалык көздөрүң ачылып, башка бир мүмкүнчүлүктөрдү дагы көрө баштайсың да, ошондуктан тескерисинче бардык адамдарды шыктандырууга үндөйт элем да. Көбүрөөк иш кылганга, көбүрөөк аракет кылганга, Аллах дагы аракет кылгандарга берет да. Өзүнчө эле алма бош озмат иштеген болбойт да. Биз аны жакшы эле түшүнүп калдык, бирок ошентсе дагы жалкоолуктан арыла албай турган күнүбүздө ошон үчүн мага 8 саатты мен үчүн аз дейли. Үчүнчү суроо. Дем алыш күндөрдү эмне менен өткөрөсүз же кантип өткөрөсүз? Азыр эми кызым менен эле кучакташып өткөрүп атабыз күндөрдү. Бирок мага эң жакканы бул табият. Мен Швейцарияны айтып келем. Альпы тоолорунун башында дагы Түп районунун ичке суу айылынын карагайдын жытындай жыт ала алган жокмун да. Демек биз баары табияттын бир бөлүгү экенибизди, кайра ошол табиятка барарыбызды жердин алдына эсибизден чыкпай, анан көчөдө бир жакшы кичине бир нерсе көрүп калдым. Суу адамды чакырат депчи. Чындап эле туулган жердин суусу ар дайым чакырат да. Бизден көчүп кеткен орустар деле жыл сайын эле келе беришет го. Эс алып бир 10-15 күн отуруп алып анан кетишет го. Ошол сыяктуу эле мага дагы ушундай бир жакшы жерлер, жакшы мекен насип кылганына ыраазымын да. Жакшы. 4-сү суроо. Катын деп эмнени түшүнөсүз? Катын бул аябай осол угулганы менен бизге кат деген, катышың керек, башкалардын көзүнөн кат деген нерсени түшүндүрөт деп ойлойм. Менин хотуным деген сөздөн дагы келип, тескерисинче айым, аяй турган адамдын айтылчу нерсе, бирок биздин тилде бир аз осолураак болгондуктан урушканда анан жаман сөздөрдү айтарда эле колдонобуз го, бирок бул сөздүн башаты жакшы сөз деп айткым келет. Аялды өзү башынан эле бир аяр кармашыбыз керек, катышыбыз керек деген нерсеге мен кошулам. Жакшы. 5-сү суроо. Жолук салынып жүрүү чечими көп ойлондурдубу сизди? Жолукка акыркы жылдарда келдим. Жылдар болду. Мен билчүмүн, мен ошондо эле мисалы 2 жыл, 3 жыл мурун деле тааныштарыма айтчумун, мен бир күн жолукка келем деп. Анан келиш керек болду. Аллахым мага умраны насип кылды. Аллахым мага Американы насип кылды. Европанын бүт өлкөлөрүн көргөнгө жакшы адамдар себепчи болушту. Анан ушундай бир жакшы нерселерди мага насип кылып аткан Аллахка, анын айткан бир парызын аткарбай койгушка бетиң чыдап айтты. Анан сүйүнүү менен жолук салындым.
азыр өзүңүздү жеңил сезип калдыңыз. Эми укмуш, мен бул нерсе менен элдер ойлобосун, жок салынса эле баары жеңил болуп укмуш болуп кетет экен депчи. Кеп анда эмес, кеп биздин жан дүйнөбүздүн менен тынымсыз иштегенибизде. Кээ бирлер ойлойт да, бир маселелерди жолу салынганда өтүп кетет депчи. Анда эмес, тескерисинче андан да жаман болот деп айтат элем. Себеби сиз жан дүйнөңүз менен өзүңүз бекибей туруп жолукка келиш оор да. Жоолук бул мага менин мисалымда аябай бир ыраазычылык бир нерсеси. Мага жоолук жакты. Көчө бирөө сурай берет, сиз чечип салбайсызбы деп. Анан ойлондум, чечип салыш оюма да келген жок. Кудайым өмүрүбүздүн акырына чейин жоолук менен болгон насип кылсын. 6-чы суроо. Уктай албай кыйналганда эмне кыласыз? Аябай жакшы суроо экен. Мен уктай албай кыйналам деп көп айта албайм. Мен жакшы уктайм. Бул жылдарда көп иштегенимдин дагы сереси ошол болду окшойт. Мен жакшы уйкум. Анан 12ден кийин уктабай калуу деген менде болгон эмес, бирок ушул жылы орозодон көпкө чейин, аз жапканга чейин уктабай калган болуп атат. Бул болсо күндүз көбүрөөк уктаганыңдын акыркы жылдардагы негизи көп иштердин жыйынтыгын азыр чыгарып, көрүп, уктап, эс алып, өзүңдү камчылабай турган бир жакшы периоддо жашап атам, Кудай буйрса. Анан негизи эле уктабай, мен кантип укташ керек батыраак дегендерге айтат элем, биринчи оң капталыңыздардан жатып, сол каптал менен жатканда түрлүү ойлор келе берет экен да. Анан оң каптал менен жатып, анан субханаллах, субханаллах деп айтып уктасаңыз жакшы уктап кетесиз деп, Аллахка зикир кылып деп айтат элем. 7-чи суроо. Ийгилигиңиздин сыры эмнеде? Жоопкерчиликте деп айтат элем Максат. Сен экөөбүз, мисалы, сенин дагы ушундай жумушуң бар, эфирге келгенде келем деп коюп, келбей коюш. Андай адамдарды эле көрүп атабыз, сен дагы эфирде жүрөсүң, мен дагы эфирде жүргөм. Ошол эле айткан саатында келбей коюу. Же болбосо мен ошондо сенин дагы убактыңды кетирип атам, сенин дагы пландап койгон иштериңден чыгарып атам. Ушул сыяктуу ийгиликтин эң алгачкы тепкичи, мен айтат элем, жоопкерчилик менен сөзүңүзгө туруу да. Болбосо колуңан келбей атса айткан жок, келе албайм, бара албайм, анта албайм, мынта албайм, бирок адамдарга үмүт бербе деп айтат элем да. Алпаруучу катары мен сизди аябай сыйлайм. Сиз өзүңүздүн киндигиңизди өзүңүз кескен жигиттердин катарына киресиз да. Эми комдо баары эле бири-бирине билинет да. Ушундай учурда, мисалы, сиздин эле катар башка бир жигит үйүндө отурушу мүмкүн да, мен мындай жумуш жок деп коюпчу, бирок сиз экөөбүз майда жумуштардын баарын кылганды билебиз да. Демек, ийгиликтин эң алгачкы тепкичтери жан талашып адамдарга кызмат кылуу деп айтат элем. Сонун жооп болду. Рахмат. Рахмат. 8-чи суроо. Алгачкы унааңызды канча жашыңызда алгансыз? Ой, кийинчерээк эле алдым. Бир 26-27 го. Себеби алпаруучулукту баштап калгам. Анан алпаруучулукта ушунчалык көп кийимдерди алмаштырышым керек болот, жан талашып бир жактарга барышым керек болот. Ал убакта алпаруучулар да аз болчу. Мен даярдай элек болчумун деп коем. Ошондо ушундай кетип күнүнө 3 иш жер алып барганда учур болуп кетти да. Анан кийимдеримди көтөрүп алып таксилеп, таксиге телефонуңду унутуп калып ушундай. Анан менин машина айдаганым дагы аябай кызык. Биринчи Байкеме чалдым, өзүм бир тууган Максат абам көлдөн келип, жүрү машина алалы. Мен айттым, машина алышым керек. Канча сомуң бар? $1400 бар. А машина канча билесиң дейт. Билем 3000дей болот го, же 4000дей болот го десем. Эмне кыласың дейт. Билбейм, бара береличи, билбейм. Ушунчалык мен бир нерсеге ишенем, Максат. Каалоо болсо, бардык жылдыздар дагы, алам дагы, Аллах дагы сенин жолуңду ушундай бир түздөп берет. Барып бир орустан кичинекей Nissan March деген машина сатып алдым. Аны тим эле джип сезчүмүн. Аны мен айдаганда тим эле ойлочумун да, дүйнөдөгү эң эле сонун машина меники депчи. Анан кийинчерээк жакшы машиналарды алып баштаганда, анан ии деп уялып калат экенсиң да. 9-чу суроо. Кызыңыздын кайсы кылыктары сиздин жүзүңүзгө жылмаюу тартуулайт? Ар бир кылыгы, Максат, ишенесиңби? Мурда бирөөлөр кыздарынын, балдарынын сүрөттөрүн көргөзүп эле жыргай берсе, мен ойлочумун да, мунун баласынын эмне кереги бар депчи. Көрсө ар бир эне үчүн, ар бир ата үчүн бала ушунчалык даамдуу, таттуу болот экен, жыттуу болот экен. Анан ар бир кылыгы сени күлдүрөт экен. Азыр
тили чыгайын деп таттуу болуп турган учуру ата мама мами десең ол деп коет да. Ушундай сонун нерселери бар. Эми анын баарын адамдарга кызыгы жок болуш керек, бирок биз үчүн аябай кызык. 10 суроо. Жашооңузда акыркы жолу качан, кандай оор жана жооптуу чечимди кабыл алдыңыз? Мен андай бат-бат эле алып турам. Андай чечимдерди кабыл алып турам. Кандай чечим экенин айтпайм го, бирок ушундай чечимдер болот жашооңдо. Бир жылдай болуп калды. Негизи өзүң сезет экенсиң да. Негизи эле биздин жашоонун эч кимге кереги жок да. Бирок өзүң майда чечимдерден чоң чечимдерди кабыл алганыңа жараша жашооңдагы тагдырың да ошондой болот экен да. Анан ошондуктан мен айтат элем, көп эле кабыл алам андай чечимдерди. 11 суроо. Канча жолу жашооңузду жаңы барактан баштоого баштап көрдүңүз? Өзгөрүү болдубу? Көп жолу баштайм. Көп жолу. Негизи ар бир күн жаңы жашоо деп айтат элем да. Мисалы, ушуну мен көп көрүүчүлөрдөн байкап атам да. Биздин онлайн сабактарымды берем. Ошол онлайндарда аялдар айтат да, мен 10 жыл мурун, 15 жыл мурун, 8 жыл мурун, 5 жыл мурун ажыраштым эле. Дагы да болсо тиги турмушумду алып кете албай атам. Дагы да болсо эми ошондогу сени ыза кылганыңды ойлоп, эми кандай ыза болсо дагы адам унутуш керек деп ойлойм да. Максат сен экөөбүздүн ушул күнгө чейинки өткөнүбүздү жазсак кетеп болот. Ар бир эле адам айта берет го, мен жашоомду жазса кино болот депчи. Анын сыңарындай ар кимдин өзүнө жараша кыйынчылыктары бар, өзүнө жараша өткөн күндөрү бар. Бирок өткөн күн менен эле жашай берсек, мисалы 2009-жылы баланча мени түгүнчө кылды эле деп эле кечке ошону ойлой бергенибиз болбой калат экен да. Ар бир күнү тескерисинче, мына мисалы бүгүнкү кылган катамды мен эртеңкиге кылбаганга аракет кылсам, эртең кайра жаңы жашоо баштаганга. Себеби бүгүнкүдөгү адебим менен, бүгүнкүдөгү балким бир калп айтканым эртеңкиге кайталанбаса, мен ошону жакшы жашалган жашоо деп билет элем да. Ошондуктан ар бир күнү жаңыча ойгонгонубузда жаңы пландар түзүп, жаңы максаттар менен, жаңы кыялдар менен жашаганга аракет кылсак, себеби өткөнкү жашоо менен 3 жылыңды, 5 жылыңды өткөрүп атасың да. Мен ошого адамдарга өзгөчө аял затына аябай айтат элем да. Баланча жыл мурун момундай болду эле, мен ошондо ажырашып деп эле. Анан эми макул ажырашсаң, сен акыркы адам эмессиң, сен биринчи адам эмессиң. Бирок жашоону улантып кетиш сенин колуңда деп айткым келет да. Ошондуктан эч камсанабастан балдарыңдын урматына. Мен аябай ушул нерсе таң калтырды. Өткөндө бир аял айтат, 5 баласы бар экен, 6-чысы боюнда бар экен, күйөөм 2-нчи аял алып алды, мен өлөйүн деп атам деп. Анан өлөсөңүз өлө бересиз, эркектен эчтеке болбойт, ал башка аял менен эле жашай берет, бирок берки 6 бала эмне болот? Мен ушунчалык таң калдым, бир эркек үчүн 6 балаңды, 5 балаңды кыйып коесуң да. Мен айтат элем, бала деген керемет го. 5 эмес, 1 болсо да жашаш керек да. Анан сен балалы болгондон кийин өзүң үчүн эмес, ошо бирөө үчүн жашайсың да. Ошондуктан жыргап жашаңыз дедим. Күлүп жайнап, үйүңүз барбы? Бар. Машинаңыз барбы? Бар. Эмне кайгырасыз? Көчөдө калган жоксузбу 5 бала менен? Тамактарын берип турабы? Болуп берип турат. Болуптур да. Бул нерсе биздин өзүбүздү сүйбөгөнүбүздөн келип чыгып атат, максат. Өзүбүздү сыйлабаганыбыздан, бирөөнүн жашоосу менен жашаганыбыздан, күйөө үчүн деп же аял үчүн деп жашап, мен ал тургай эркектерди дагы билем, ушу аял кетип калгандан кийин уже ичип кетип, өзүнүн жашоосун кура албай калган. Мен айтат элем, кандай кыйынчылык болсо дагы адам баласы башты көтөрүп жашаш керек. Себеби сени ата энең ошол бир эркек үчүн же бир ушундай кыйынчылык келгенде башыңды көтөрө албай калбаш үчүн төрөгөн эмес да. Сени улуу бир кыялдар үчүн, улуу максаттар үчүн, элдин керегине жарай турган нерселер үчүн төрөгөн. Анан биз майда чүйдөн нерселерге башыбызды ийип калбашыбыз керек деп ойлойм. Бул нерсе менен ажыраша бергиле, анте бергиле, мынте бергиле деген кээ бир чала сабаттар ушинтип ойлоп калышы мүмкүн да. Сөздүн төркүнү кандай кыйынчылык болсо дагы башты жерге салбагыла. 7 жолу жыгылсаң 8-чи жолу туруп кет деген мааниде да. 12-чи суроо. Сиздин көңүлүңүздү оорута алыш оңойбу? Негизи эле кекчил адамсызбы? Аябай оңой. Макс, мен ушунчалык баттарынам. Мен көз караштардан рак мында. Рак деген жылдыз өлгөлөр тарынчак болот экен да. Кийин мен окудум. Анан мен жаман жерим сезимталдыгым. Мен аябай сезимталмын да. Мен адамдардын
сүйлөгөндөрүнөн эмес көз карашынан сезем да. Тескерисинче мен бир досум айткандай, анын ичиндеги эмне ойлоп атканын билип алганың жаман болот отпойбу деп жаны сыңарындай. Ушунчалык адамдар менен көп иштешкениңде, анан психологияны көп окуганыңда, адамдарды дагы билип калат экенсиң да. Анан таарынып, бирок кийинчерээк мен билдим, таарынганым өзүмө гана зыян экенин. Бирок таарынган менен баттырайм, мен кылттай түшөм. Бирок чечимди да ошондой чыгарам. Эгер бирөөгө мындай мен ушундай бир сапатым бар да, бирөөнү аябай жакшы көрүп калам, кийин көңүлүмдү калтырса мен кайрылбайм да, жаман жери. Ошондуктан мен досторго да аяр мамиле кылам, алардан дагы аяр мамиле кылышын күтөм. Анан кекчилсизби деп атпайсыңбы? Кекчил эмесмин. Кекчил болбоюн деп чечкем. Кек жаман, өзүңдү гана. Жанагы жаман оорулардын дагы башаты ошол таарынганда турат. Анан учурдан пайдаланып, мен бардык көрүүчүлөргө, өзгөчө айымдарга да кайрылып кетейин. Таарынычтан арылса болот. Таарынгандарга мен психологдун дагы барып, аябай мен үй бүлөдөчү максат билесиң да. Ата эне деген маселе бар, бир тууган деген маселелер бар. Турмуш жолу тегиз болбойт экен, өзүңдүн жеке жашооң болот экен. Анан ошолордун баарын көтөрүш үчүн анан бизде эң эле оор маселе эл эмне дейт. Кийинчерээк түшүндүм, элдер дей берет экен да. Өзүңдүн жашооңду куруп кетүү бул өзүңдүн гана колуңда экен. Кандай жашаш өзүңдүн эле колуңда экен. Анан кээде мисалы 50 жыл 40 жыл бирөө менен жашап балдарымдын урматына деп, бирок ал аялдын жашаган жашоосу түккө турбай калды да. Анан мен айтат элем, кубанып жашай турган мезгилибиз келди. Кубанып, сүйүнүп, рахат алып. Ушундай бир учур болгон, баары жакшы, сенде баары бар, баардыгы суктан арылык жашоодо жашайсың, бирок бактысызсың. Анан ошондо мен психологко барганымда алар айтты да, сен майда кубанычтардан өзүңө кубаныч албай калыптырсың депчи. Сени майда кичинекей торт бир нерсе кубантпайт экен дейт. Сен чоң нерсеге мен досум айтат да, Айсел Чоткараевачы, үй алдыңыз, ушундай сонун үй алдыңыз, анан кыздар карагылачы дейт экенсем, ой алдым, келгиле чай ичкиле деп койдуң депчи. Ушу даже үйдү дагы өткөндө машина айтып барсам дагы айтат, сиз Мырзача качан кубанасыз депчи. Анан чын эле ойлоп көрсөк, биз майда нерселерге кубанышыбыз керек экен. Анан кой деп өзүмдү программалап, өзүңдүн үстүңдө иштеп, максат биз ушунчалык ичибизге көп нерселерди ката бергендиктен, бул слой, бул темир болуп катып калган да. Анан ошолордун ар бирин жумшартып чыгарып, өзүңдүн үстүңдө иштөө, башкача айтканда проработка дейбиз да. Бул аябай узак жол да. Кайрадан иштеп чыгарып. Кечириш, адам менен бетме бет отуруш, баарын чечишиш, бул аябай оор да. Бирок кылышыбыз керек, айла жок. 14 суроо. Орундалбай калган кандай арманыңыз бар? Аны аткарууга эмне тоскоол болуп жатат? Арман жок. Арман мен колуман келбей тургандар. Мисалы, мен атамдын өтүп кеткени, апамдын ооруп калганы сыяктуу бул армандар да. Ал бир Аллахтын колунда. Ошондуктан мен баарына ыраазымын. Ушул жашоомо, бул күнүмө кайрадан өмүр берилсе ушундай эле жашамакмын. Себеби биз кайсыл бир учурда муну туура эмес кылдым, тигини туура эмес кылдым дей берет экенбиз. Ал дегенибиз ошол учурдагы сенин мээң максималдуу түрдө туура деп эсептеген чечимди берген болчу да. Анан кийинерээк акыл кошуп алып эле аны туура эмес дегенибиз болбой калат да. Ошондуктан мен өкүнбөйм, арман да кылбайм. Болгону кыялдар бар. Кудайым өмүр берсе алдыга, жакшы нерселерди жасап калсак. 15 суроо. Пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам кайсыл жылы, кайсыл айда төрөлгөн? Кааласаңыз, курбуңузга же досуңузга чалсаңыз болот. Макул, так маалыматты алуу үчүн жана жакшы бир ушул Рамазан айында сонун бир нерселерди айтыш үчүн мен эже бар. Рахат деген эжем бар. Рахат эжемден сурайын. Өзүңүз так билбейсиз. Же унутуп койдуңуз? Мен унутуп калдым, бирок пайгамбарыбыздын өмүр баянын окугам. Окугансыз? Окугам, китеп, мындай көп китепти окуп чыккам. Хадиша энебиздин дагы, Айша энебиздин дагы китептерин окугам. Ошондой сонун китеп, биз көрүүчүлөргө дагы сунуштайт элек ушул китепти. Ооба. Биз мен 60 секунд убакыт бар. мындай громкий кое берейинби? Громкий коюңуз. Алгандан баштап старт берем 60 секундтун ичинде. Алло, эжекем, ассаламу алейкум. Алейкум салам, эжем. Кандайсыз? Эжем, мен бир эфирде отурдум эле, сизге ошо чалып атам. Тиги пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам туулган жылы, айы
571. Жиырма. 20 апрель деп коебуз. Ага. 571 жыл. Макул, рахмат. Рахмат эжекем. Тынччылык болсун, аманчылык. Аманчылыкта көрүшөлү, ыраазымын эже. Көрүшөбүз Аха, эже. болуп туруңуз. Иншалла. Биз ошол 20 апрелде акыркы жылдарда көп Москвага, Крок-Ситиге барып, пайгамбарыбыздын туулган күнүнө арналган иш-чараларды алып барып атканбыз да, анан ушул мына эже айтпадыбы? Мен ушул Рахат эжени аябай бир адамдарга мисал кылгым келет эле да. Азыр дагы атайын чалдым. Себеби мындай адамдарды Кыргызстан билиш керек да. Бул Марс устаздын аялы, Марс Ибраевдин. Анан эже ушунчалык өзүнүн акыркы акчасына дагы башкаларга жардам берген, акыркы акчасына дагы бирөөгө динди үйрөтө алган, ушундай көп сабактарды берген, түз эфирге чыккан, аябай кайсыл учурда жардам керек болсо да кайрылган эжелерден да. Ушундай мекендештерибиз көп болсун. Ошо негизи сурооңуз аябай жакшы келди. Жооптор, Рахмат. Сизге Алла разы болсун. Эжеме рахмат. Мени куткарган. Рахмат. Оробаңыз. Сизге болгон 15 суроо ушул болду. Эми мен сизге 15 суроо бербейинби? Макул.